день, уважаемые подписчики. Сегодня 14 июня. Мы направляемся из Каракола в Кызылту. Сейчас мы на побережье озера Иссык-Куль. 20 минут назад проехали поселок Тамга. Примерно еще, наверное, час-полтора мы будем в Кызылту. Цель нашей поездки в тот поселок, населенный пункт, это посмотреть изготовление традиционных кыргызских юрт. Sen gerek dostum. Sen gerek ağa.
сейчас находимся в Иссыкульской области, Тонгский район, и мы видим надпись «Кызылту». В этом поселении изготавливают традиционные кыргызские юрты. Мы будем смотреть. Изготавливают традиционные юрты именно в Кызылту, и мы уже достигаем своей цели. Поедем к мастерам, будем знакомиться, смотреть. Смотрите нас дальше. У меня аж последователи были. Салам алейкум. Жақсы, сылаңыз. Мерген, познакомься, вот Руслан. Мерген, очень приятно. Мерген, вот расскажи, откуда приехал, что вот, что вот, ну, вкратце. Приехал из Республики Калмыкия, Российская Федерация, более 15 дней назад. И сейчас уже в Кызылту. Познакомились сейчас с мастером Руслан Ахет, который изготавливает традиционные юрты. Будем знакомиться дальше. С детства занимается этим промыслом, ну как бы. Больше 20 лет занимается этим. А бир боз үйдү толук кандуу бүтүргөнгө канча убакыт керек? Сколько времени надо, чтобы одну Эми ал эмеге жараша болот да, материалыначы. Если кургак даяр материал болсо 1,5 ай болот. Анткени бизде Бишкекке кийизге заказ беребиз да. Сырткы кийиздечи аяк кандай бүтөт? Аякта заказ менен да. Ал келет, ал кийизди жаябыз, кургатабыз, аны бычып, формасына келтирип, айра тигип. Эгер бүт материалдар даяр болсо? Бүт даяр болсо 1 ай, 1,5 ай болот да. Короче, больше месяца, да. Полтора месяца где-то. От месяца до 2. Хотя кандай болуп калат да. Это еще при том, что все материалы будут готовы к сборке. Он говорит, заказываем в Бишкеке вот этот войлок и Бишкекте, да, боюнча. А эмесинчи, жыгачынчы? Жыгачы айылдан эле чыгат. Даярлар болуп калсачы. А эмне талдан? Жапан талла коет, жетегизден келет да. Азыр жака баргандан аны бой жасап. В общем, көрсөтөбүз да калдарын. Аз бияктан кийиздерин көрсөтөбүз, схемаларын. Определенный вид дерева. В Жетеузском районе он привозит, он потом покажет. Он да, сейчас покажет он нам этот. Эмелер көрсөтөсүң, Ички воздуктарын да. Внутреннюю отделку он покажет сейчас. Красиво делается вот это. Ну давайте показываем. Кандай келип алдыңар? Келип алыпсыз. Жакшы келип алдык. Ремонтчу кыйнаган жокпу? Жок, бияктыкы жакшы экен, чем север жакка караганда. О, севердик аябай. Бияк Аксайдан ары Кытай алды. Подрядчиктер, Биякты Кескемелди КЖК деген фирма бар. Ал алды, анан бул Кызылту иштеп Умурам деген фирма да. Эң эле слаб. Омин, келе, потолок болук. То, что мы сейчас сидим дома у Руслана, приехали с гостем с Калмыкии. Зовут его Мерген. Вот знакомство происходит. Здесь Мерген приехал выучиться делать юрты. Традиционные наши юрты. Ну, вот мастер сидит у нас, наш охотник. И вот пришли знакомиться. Приехали вот за стол. Нас так встречают. Жакшылык болсун, топчулук болсун, үйлөрүңөр менен ден соолукту ушул кылып аткан ишиңерди уланта бергиле. Молодцы. Эс алып келип турлар, үйдөнүн эс алып тузду көлгө түшүп дегендей көп жерге алып барып. Азыр туз көл таза да, көп киши чөлөк чоосаңар бул дарычылыгы жакшы да, күчтүү.
Оғыстарды бүт. Здесь есть грязевые учебные грязи, мажут соленое озеро, купаются, летят. Недалеко, да? В озере не утонешь, сама соль тебя тяжелая, вода 12 километр. 12 километр. 12 километров отсюда. 12. Мерген, кыргызча үйрөн, кыргызча сүйлө Руслан менен. Бул да сени үйлөтөт. Он тоже тебя научит по-кыргызски. Практиковаться этим. Не стесняйся, спрашивай. İçinizler çaydan. Sırtındağısı. Belki iştelgender жоқ да? Oşa iş büt kaydet kala get kalmadı bekliyor. Сүрөттөр бар iştelgender. Oşa tattaptırın da bu degen. Buğa çaptılat da buğa çaptılat. Буга чапталат, буга чапсын. Жашыл кызылдырбай, мындай кыйын. Мындай кет. Буга чачтарып жашылгачы. Анан алдында иштелет. Анан бунун астынан мындай чачылат. Тегиз тигилет. Булар ичине кетет. Бул сырткы жабык башы. Эң сырткысы. Вот так она будет. Булар сырткылар. Она вот так будет обмазана. От моли как? Күйөөдөн кантип сактайсыңар дейт. Көөдөн буларды, көөдөн сакталып тигилип турса эле, карап турса эле жакшы болот. Эметпейт. Когда она постоянно будет... Карап тигилип мындай үстү жабык жерге тигип койсоңор. А если вот так делаешь, она... Желательно навес и постоянно, чтобы она стояла вот так. Тогда ничего не страшного будет. Они все равно у нас там съедают, когда стоит юрта. Өзүнүн средстволары бар, эмелерден сурасачы. Есть, оказывается, средства. Мындай чаяндары. Бул деген неме деп коет, жет ата деп мынтип төбөсүнө илинет да, ушундайлар. Булар колго бүт жасалат. Чаяндары. Чаян деп коет. Түндүк илинет. Мына ушундай да бизде. С этим, вот этим все вместе 280 тысяч. Да? Да, полностью комплект, там столы. Нет, столов нету. Есть столов. Сырткары эле мына булар 280 болот да. 280 без столов, без пола. Без пола. А в комплекте с полом, со всей кийин мебелью. стол чийин же шырдан жасатып алсаңыз болот. Как называется? Ик ходит, да, тоже? По краю который. Конечно, без него же он же не станет. Все входит туда. 280. Комплект надо. Вот этот. Синтетики сделают. Каркачи. Бүт бар тең ушунун ичинде болот. Столчигинен эмесин шыданын сырткары 280 миң болот. Анткени кийиздер, өрө кийиздер, калың өрө кийиздер кымбаттап кеткен. Мурун 2 жарымдан алсак, 3800дөн алып калдык. Сырткы кийиздерин. Ушундай болуп калды да бизде. Кетет да мындай. Бул жанагы жыгачы кызыл болот булардыкы. Жыгачы кызыл болот, ар кандай болот да эмеси. Ак кара боз үйүң бар, ошону көрсөтсөң. Ошону эметпеттирмин да. Азыр көбүнчө ак кара мода болот да. Адам шуга чалса мына кетирбек да радиода. Булар Астанага чейин барып тигилип жүрөт да бул жерде. Нурустайын Астанага барып тигип келишет. Астанага өтөт бүт ошондой да биздики. Каждый год на Норус, говорит, ездим в Астану и ставим юрты. Ну, в аренду ставим, говорит. Каждый год в Астану, в Казахстан. Турция канча боз үй кетти баягыдай. Когда землетрясение было в Турцию, столько много отправили, говорит, юрт. Үзүктөгү муну басып. Үзүк это что? Сырткы кийизи, сырткы. Калың, керегени кулчап жаба турган кийизи да. Ал ушулардын немесин алам да, мынтип басып колго ручной бит тигилет. Мынтип тигебиз. Ошондой да биздики анан.
Ошо эмесин боз үйлерин бар эмес. Черный белый. Эки тур менен келет да бизге эме. Боз үйлер. Короче, мода черно-белая. Заказга жараша да кээ бир мындай цветной дейт да, цветной жыгачы кызыл, красный. Дерево красное. Эгер ак кара десе, ак кара болгондо эме цветин аты эмне эле эме лакнат. Монтуп тагам аны. Цветной болгондо монтуп жалаң цветной болуп кетет. Черно-белый возле. Черно-белый мемелерин өчүп калган окшойт баягы балам. Пойдемте покурим. Белый. Черный-белый. Ак кара. Ушундайлар кетти. Ичи да ушундай, сырткы келбети да мындай болушундай керек да. Красиво. Аябай жакшы. Плюс уже буга люстра да жасап берем да. Если хочешь, люстру могу сделать, говорит, туда. Эжемдин люстрасынан эмесинде. Профилине карасаң, батсаң. Который Торгон жок да эжемдики. Люстра. Эки чаян кеткенден кийин мына булар кеткенден кийин мындай илинет да булар. Илингенден кийин ортосуна илинет мындай топтомолок болуп, түшүнүңөр да. Круговой будет развешиваться вот такой. Люстра бизден эле чыгат да только. Башка жасабайт тут. Канча? Люстру только он, говорит, сделал. Комплект 280? Туда входит. Ничего себе. Бизден Бизде подарочный да болуп келет, подарочный. Бирок башкалар кошпойт. Если возьмешь, говорит, подарочный будет, а другие нигде никто не делает, говорит, такие. Отдельно 5,5 жасалат. Байке, покажите столы, стулья. Внутри Пол, стол, пол. Стол, дан чугун. Комплект этот уже 500 заполнен 500 тысяч. Пол ким жасачу эле? Посмотрите. Жасабады, данчуну Комплект коюп. бар го? 500. Ошо кылдык го? Вот так. Болуш керек азыр. Чалып турат. Эмес ошо бар. Пол сол көрсөтөбүз стөлдө. Ошо бүт жыгачтарын ошо жака апарып көрсөтсөңөр болот да. Азыр мен бир нерсе да көргөзөйүн деп атам да азыр. Yok берилет да булар. Эме болот. Боз үйдүн ичинде бүт. Азыр мен данчуга чалайын чыгак кеткен. Нарынга боз үй алып кетпейди го. Стөлдөрдүн сурачы каякта. Жетишпей калдык. Чалсам эле. Анан бияктан упаковка алабыз. Упаковка алып салып да. Анан бияктан 2 бала барабыз да. Тигип көрсөтөбүз. Тигип беришибиз керек да бияктан. Бит да. Ошонан барып келген жолун тамагын төлөп берсиз да балдардынчы. Анан самолет бар атайын, грузовой самолетторчу. Бияктан Бакамбайдан кагаз алат атайын. Боз үйгөчү. Самолет барабы дене Калмыкага? Он говорит, мы когда в Астану ездим, тут пакуем Самолет? самолет. Сколько стоит? Я не знаю. В общем, говорит, вдвоем обязательно едем, говорит. Мы ставим юрту, они нам оплачивают дорогу туда-сюда. Так. Казахи? Да. Ну, когда в Астане, да? Астанадан ушунда? Фура менен кетебиз да. Боз үйлөрчү. 20-30 боз үй кетет да, бир фура менен. А биз спринтер менен барабыз. Мы сами они сами на спринтерах, а эти грузим на фуры. Не один там 30-40 этих, говорит, юрт. И мы вдвоем идем и все собираем, ставим и обратно. Они нам оплачивают дорогу, проезд туда-сюда, питание туда-сюда, говорит. А границу, когда пересекают? Разрешение нужно специально? Юрт. Жыгачтардын бош керек. Одинаково там. Да. Здесь. Аяк материалын билбейбиз, көрүшүбүз керек да. Он говорит, спрашивает, какие там у тебя деревья растут. Надо материал смотреть. Ийилгенин баарын көргөзүш керек экен, этияка алып барып. Здесь вот такой, а вот такой. Ушу буякта башкача турат. Түзөлгөн. Мындай боласың. У нас какой? Кыргыздыкында бөйрөк чыгып. У нас Вот так, да? Бөйрөк чыгып турат. Мындай чоң баштыгы 125. Там прибой. Красивый, это просто малчылар. Жыгачын көрүш керек да. Антен биз Астанага барганда деген мэриянын астына тигиптир, кара колдон алып барышыптыр, темир боз. Тей чоң.
ошол бөйрөк чыгарып жасап турду ар колдон. Атактилер тили мындай болот. Бөйрөк жок да. Только бизде эле да, кыргыздарда. Биздики красивый зато. Бишкекте. Бул чоң баштарда жабылган 123 жүздүктөр. Ой, кандай болуш? Ошо турбайбы? Мода отаттазы. Мындай толжница светке коштум. Синдерки кызыл светтен бизде кетип калды даже даярдалып жасалгандарчы. Тетил краска болот да, тетил. Вы тоже делаете, да? Тина берген тиги бала. А, бул жасайбы? Жок, жасаган үйрөнөт элем деп кетти. Камыкага Калмыкия барып жасайм деп, өзүң бö? Калмыкияга барып жасайм дейсиңби? С Калмыкия. А, ты с Калмыкия, да? Танда орусча сүйлөгөсө түшүнбөйт да. Орусча сүйлөңүз. А там делаете с Калмыкия? Делают. Я вижу по интернету, да? Делают, но Калмыка делает, еще так, и Каракалпакстане делает. Да? Вот это түндүк. 85 баш. И этот стол. Оймо не поставили. Оймо. Это вопрос, это национальный. Түндүккө поставили. Четыре штуки поставили. Вот это чамгарак. Чамгарак этот, да. Вот он этот поставили. сколько? Это 85. Да. Это 6, диаметр это 6 метровый. Это канат, знаешь, 6, да? Знаешь, 6 карагака, да, канат, знаешь, 6 канат. Этот стол, вы знаете, это круглый, да. Вот она, вот это 6 штук, да. 6 штук сюда залезть, да? Ну, это сюда, да, внутрь. 85 плюс вот так. Это с кожи, это с коровы или попов. Nasıl hızlı? Уже сааттын. Чем обратно? İyi material var. Это дверь. Комплект канча килограмм болот? Талантаға весі қанша болады бір боз үйдің весі? Комплект. 50 полный. Наверное, сколько? 450 килограмм уже. 500 килограмм, ә? Полтонны. Почти 500. Около 500. Или 700? Нет, Комплект. Полный. все вайлоками, все, это пиндюка, все. 450. А туда надо забрать. Она весь, откуда транспортом, да? Не знаю еще. Красным качестве, да? Да, красный тоже. Кто По желанию. по желанию, красный, есть красный так, да? Да, красный там стоит, да. А зачем самолетом надо? Мужчине. Машина. Самолет вообще дорого. Вот приятно, да? Я знаю, и каракалпаки тоже так. Да, казаки тоже так делают. И казаки тоже так делают? Нет, тоже здесь у нас. Монголии тоже так делали. У нас вот так. Сейчас я вам покажу. Да, чуть-чуть понизили повыше. Выше. Выше, да? Как вот этот. Да, чем горак-то Как повыше. Как ук, да? Текстурлер, пол шырдак кошто салат. И вот здесь.
Да, здесь Может, повыше. деле кымбатка жасап коймок деп болмок. Могу лак менен урду да, э? Да, можно, как заказывать, так делать. Сыртынан лактап койду, э? Повыше делаем, повыше. Калыбы. Пониже. Ушул бойдон калды. Цвет. Анан жана ичкилер. Тигиз черно-белый. Бул деген доллар акциялар штоп тетиги керегейин аздайбынбы? Ошонун баштарына байлап отургузуп түндүк сайлат да. Если заказать, прямо делать. Можно прямо делать. Ну, какой хочешь, так делать. А, это ваши комплекты? Вот сколько? 3000, так. Он говорит так. 3000? Наши сомов. А, долларов, да? Долларах. 300 тысяч. 280 сказали. Нет, 300 тысяч. 280 сказали. Комплект Это комплект. жабдуусун. Все- А все- бул все- сиз эмес все айтып полностью атасыздар өзүндөчү. 125 баш. Это Казахстан, это. Прошлого года, да. Прошлого года были Казахстан. Это Казахстан, это. Возле Алматы, да? Канчалык бул? 125 штук. Сколько канатов здесь? Это сколько? 12 канатов. 12 канатов? Диаметр 9 это. Сколько человек туда поместится? О, так много это повесить. Это вы делали? Да. Он сам все Вот поставил. она, туда. соковык этот. Очень... Это красный тоже. Ты хотел уже? Да, вот так, красиво. Соковык этот. Лагерь Это это. в прошлом году на июнь месяце, да? Да. Да. На год. Точно год. Вот так, братишки, братан. Тоже 85 баш. 12 канатов? Да. Нет, не А, 12, это шесть. сайзы тоже Шесть. такие, да? С канатами, да. 6-метровые. Станок, иген станок. Иге салып жүйүтөт жаштар. Мога салып алып, э? Суу куят. От жагат. Сууга эмне окшот составына? Сууга эмне окшот дагы? Бар болуп Алды формаларын сынап карап. Көрсөтүп турам, басат да боога. Ийип, э? Ийет да. Жаман мындай жагыштарды түп-түз келбейт да. Муну түп-түз кылыш керек да. Кыздар. Бул кабык арчылат да мындай болупчу. Мына момулар да. А муну парга салып түзөш керек да, формасы чыгат. Аркы жыгачтарды мына ол Экиге бөлүп тилишет деди тилден. циркуляркага тилет. Оңой жасалбайт буга. О, мээнети көп экен аябай. Биз эле экиге кылбай түптүзлөр бийик. В общем, мондай келет экен. Муну ортосунан тилинет экен. Тилингенден кийин бияка сууга салып, парга жумшартылып, бияктан ийилет экен. Дальше бияка келип кургатылат экен. Кургатылгандан кийин Муну кайра парга салат, муну кайра. Парга салып анан ийишет. Балакан тартылат да бияка. Түндүк демеси жок, эжеге. Түндүк ийилип турган даяры жок. уже бул салынат экен, бочкага. Бул биринчи салынып чыкты да, ошо түзөлбөдү, көрдүңөрбү? Түздөлдү. Анан бияка алак бул кайрадан салмая салынып турган, бөйрөк чыгып атпайбы? Ошол болот, анан алакан тартат да. Бул айра ошо работа чыгып, айра тазалайт. Бул анан ийилгенден кийин дагы кургаш керек, бир топко. Ийип туруп жака эмеге салышат. Мына боога тилишет, мояка ууктарды бул темирге. Баш ийилгенден кийин мояка ийилип коюшат. Тизип коет, анан тетиңде отурат, моуну. Анан муну анан крастетишет. Муну айра тазалайт. Көрдүңбү? Монтип түзүлөт да, жанагы ийри мойру жыгачтарчы.
Мына айыр арчып туруп, маягын ийип туруп анан алакан тартат. Мындай жыгачтар эмеге кетчү боз үйлөр. Обычный биздин талдар экен. Керегеге кетчү немелер алды. Керегеликтер да бар. Мындай талдар кенен да. Ак Суу району, Жети Өгүз району, Түптү деген. Менети зор, менети көп. Мастер надо. Забери тогда. Данчо бул жегендикин алып кетишпеди бозу. Кетишти да куштар аман эсен деп калган. Өкөлөбү. Эмеле? Максатта кетти деди го, максатта кетти деди го. Как называется, Макс? Вот она, это называется, это баскы, да, потому что это пар внутри, это паровойный, этот, и сырье, материалы, вот она, лук и гереге тоже. Вот она, гереге, это Неровный. полный, да, неровный, это бека, этот. Его сначала там, да? На пару. Да, пару, да. Сколько минут? Полтора часа. Полчаса, да. Полчаса, да? Полчаса. Вот она. Уже равняет, да? Нет, уже не равняет. Это пар. А, сначала да, пару, сначала. потом. Потом, да. Так равняет, да? Да. Тоже лук. Шундай жазалып та. Тоже. Потом. А чем топите? Да? Топите Это чем? вода 5 литров. Вот он. 5 А, литров. сюда, да? Да, Отдельные, да? Да, да. Не отдельный, это полный этот. Вода. А, Они туда воду заливают, это вода, наверное, здесь нету отсека, да? Нет, Нету отсека, да? Нет, вода как бы парится. Вода. Не, я понял. А потом Я думал, просто она закрытая. потом отун топится и А здесь печка, да? полтора часа готовим. Полчаса. Да, полчаса. А потом, да, а потом этот баскы делаем. Да, равняем. Лук тоже. Береги. Вот он, лук этот. Алкан. Да, тоже вот он. Тоже полчаса Да, ставить на пар. Здесь закрываете. да, здесь закрываете этот. Вот он, кутовку. А, кубка. Да, кутовку. Ана бизерге басып көрсөтсөң мындай эле. Ием мындай деп. Потом вот он делаем. Басылмай. Вот, Вот все ручные, да? да, ручной. А потом делаем этот станок этот. Поставим. Шундай қатып там. Так ставить. Да, Так, две недели, Три. недели. 3-2. Так. Так что так не стелится. А, вот оно, вот оно. А потом позвать почистить. Кетилер барбы? Кетилер төбө керегеден жумуктан бир алып тастап койсоң, беркиден. Беркиден барганда ошондон бир алып таста. Так, здесь стоит так. Так. Коктарым болсо көрсөтүп мындай. Керегени көрсөтүп койсоң мындай. Жок, мындай өзү барбы? Тели. Ошону көрсөтөм, мону мындай кылабыз. Алып келдим да силерге. Попробуй.
Өтө терең. Так делает. Одну так. Так сделать. Удобно будет. Вот так? Да. Өтө терең алып жатат. Вот прямо на мосту толк наизусть. Өтө терең алып жатат. Сильно глубоко не бери. А то худой будет, да? Акша чөнтөлө. Бир болуп ийнейнен болду. По-монгольски тоже. Это вода тоже су, да? Да? Тау бар өзүндө Я. тау бар жыгатчы. Ооба. Кай жердесиң өзүң? Андан Марат сенден өзү болот экен да? Видишь, как мастер работает? Это называется этот лук. Почистим. Ук, Мерган. Ук это называется. По-киргизски. Кожурку надо тонким слоем снять надо, да? Загладить, как рубану. Тарткы да коет. Бедер эти. Тарткы, Тартка, это называется инструмент тартка. Он там узор делает, да? Вот Да, узор делает это. Бизче айтылганда бедер деп коет да. Вот этим узором. Да, это узор. Ресор болду. Это москвический рейсор. можно проще. Это был мен болгондо айтып оны биз паралап жылып сон болмок да. Внезапно эле болуп калды. Ошентип калды. Внезапно эле болуп калды. Тегилерди басып как раз. Да, болгарки делаем так. Өзүң кай жерден аласың мына? Бул мындай да, бул биздин айыл Кызыл Туу айылы. Бул жерде азыр бир 500-600 уже эмне эл жашайбыз да бул жерде, мынча. Анан бул тарышты биздики аталарыбыздан башталып калган да. Менин өзүмдүн атам жазачы. Ал мен да ушул 70-жылдын ошо тегерегинде ошо атам биз жерде биз кошуна бир ата бар болчу, Бегмат дегенчи. Ошол атадан үйрөнгөн да. Ал ушул Бегмат деген ата ал өзү жасачы, анын атасы жазачы экен. Ал киши атасынан үйрөнүп, андан кийин менин атам ошолордон, ошол абышкадан үйрөнүп да, Бегмат деген ата бар. Ошончо жылдар ошол үйрөнүштү. Мен ошол кезде менен 5-6 жаштагы бала болчумун да. Анан барып, ошол кишиге барып Бегмат атага жардамдашып, мынтип кармалашып, ошол иштешип калчу. Анан кийин бир күнү үйгө алып келип эле буларды орнотуп алып, булар тест орнотуп, булардын жазап эле атам өзү баягы кармап жыгыстарды, буларды талдарды кыйып, арчып тазалап анан өзүнчө баштай баштады. Үйрөнүп калды да биринчи агай ошол болгондо. Бала кезинен үйрөнүп алды. Устаты. Анан үйдөн баштады, ошол 70-жылдар баштады. Анан атам жазады, анан биз баягы окуп биз кармалаштык, сырдашып барып өркүп көктөшүп дегенде. Анан жүрүп биз мен деле атамдан үйрөнүп алдым да мынча. Анан мен атамдан үйрөнүп алып, анан биз жазап калдык. Анан айылда улам андан бизден үйрөндү деп деmişler. Дагы кишилер үйрөнүштү, биринен бирөө анан баягы Кызыл Туу айылга жайылды да. Мен деле ошо атамдан үйрөндүм, атамдан үйрөнүп анан мен жазап жүрдүм. Мен жазагандан кийин азыр менин балдарым жазап калды да.
Мен жана азыр кичине бир аз мындай эметип калдым, четтеп калдым да. Жаштар уже. Азыр 2 балам бар, ушуларга кармап, ушул тишке атышат. Ошол анан азыр элдин бир көпчүлүгү ушу менен жазып алектенишет, ушун жазышат өзүбүздүн. Биринен бири өтүп бири үйрөнгөн да. Ушундай таңдап кызыккандар, четтен келип кызыккандар көппү? Кандай эмнесине кызыгышат көбүнчө? Четтен келген көп кызыгат, ушу силердин улуттук каада салттыңар, ушул эмеңер боз үй депчи. Эми боз үй кыргыз эмне менен таанылат? Бул кыргыз деген эмне биринчи калпагы да башындачы кийген, ушу менен таанылат. Экинчи болсо баягы колунда комузу болсо кыргыз дейт. Өзүнүн үстүнүн ак өргөсү болсо мына кыргыз деп 3 нерсе менен таанылат экен да кыргызчы. 3 нерсе менен таанылат экен. Кыргыз ошону өзүнүн көрсөтөт экен да кыргыз деген. Көбүнчө четтен келген коноктордун кимдер көбүрөөк кызыгат? Бул эми четтен келген көп эле коноктор кызыгат. Тиги Америкадан бери келишет. Түркиядан бери келет, чет мамлекет көп жерден келет да аябагындачы. Астети Америкага чейин кетти да. Болгон дүйнөнүн булуңгурушунан келет туристтерчи. Анан аябай кызыгышат ушуга. Алып бизге кээде тиккен процесстерин көрсөтөбүз, ошонун баарын көрөт да. Тигилүү баягы жабыл ичинде кирем, ошону кызыгып алып кетсе келе дейт аларчы. Эми алып кетиш баягы жол да, муну жол кыйнайт. Акча каражат баарын ошо келип калат да. Бүт жолдон кыйналып ошону менен алып кете албайт. А кээ бирөөлөр аябай кызыгып аткандар алып кетет ушул жерденчи. Бизден алып кетет ушул кызык болгон. Эми биздики баягы бүт дүйнөгө таанылды да кызыктуучу. Болгон дүйнө билет. Талантып анан айылдын канча проценти дээрлик ушу колдонуучулук менен боз үй менен алек болсо? Эми азыр биздин айылда биздин деген канча процент азыр бизде жөн эле бир 60-70%ке кетти да. Бизде баягы миграция көп чыкпайт ушул айылдачы бизде. Көбүнчө ушул боз үй менен алектенип ушуну жазышат. Анан эки жактан баягы келген, келин болуп келген эле жаш келиндер кайра бат эле. Бат үйрөнүшүп, үйрөнүп, ошонун баары уус чебер болуп калат. Боз үйдүн аркы эмерек чүмөрөгүн жазат, өрмөгүн согушат, дизин тигет, бычак, жабык башын жөрмөп, шырдагын жазап алычы. Карабайсыз мен айылда биринен бири уланып кеткен да бул ишчи. Талантанын дагы бир суроо да. Баягы азыр эми рынок системасында жашап атабыз да, базар экономикасы. Бул да чоң эмгек, мээнет, эмне деген баягы мээнетти талап кылат да. Ушунун баарын баштан аяк даярдап, аягында готовый продукция алып келгенге анан көпчүлүк учурда кээ бир баягы ишкерлерибиз коммерческая тайна деп коет эмеспи? Анан сиз ушуга кандай көз караштасыз? Үйрөтүп үйрөнөм дегендерге кандай бир жеке көз карашыңыз кандай? Биз эми коммерческий тайна деп деле биз деле андай деле баягы мындан бул антип деле баягы жашырбайбыз да. Келгендин баарын үйрөтөбүз биз андысычы. Мындай болот, тигиндей болот деп андай коммерческий тайна деле жок бизде. Баягы өнөрдү билсең бирөөгө үйрөтүп атпай, жашырба деп. Мисалы үчүн биздин аңчылар, четтеги досторубуз көп, конокторубуз келип кала турган болсо, баягы мастер-класс өңдү кылып, же болбосо жөн эле ушул процессин, боз үйдүн тигилиш процессин көрөм дегендер болсо, сизге кайрыла берсе болот экен да. Кайрыла берсе болот, көрсөтөбүз баарын, жазалышын, көрсөтүп тигилишин, баарын көрсөтүп беребиз. Буга чейин ушул канча жыл эми бала кезиңизден бери алек болуп атпырсыз. Ушул мамлекеттик чоң иш-чараларда биз мына көчмөндөр оюн өткөрүп атабыз. Ушундай сыяктуу чоң иш-чараларда Кыргызстандын маданиятын чет элге таанытууда ушу опытыңыз барбы сиздин дагы ушул боз үй тигип четке чыгарып выставкаларга? Боз үйлөрдү алып барып барып балдар тигип келип атышат. Ошолорго кой топурларга, плиткалерге ошондо дагы немелерге качениктерге алып барып тигип келип атышат. Жакшы таланттар, ишиңиздерге ийгилик. Булар бүттү эртең нарынга кетмек да булар. Ошо жүктө эле турган жери калды бизде. Нарын деп коем да. Ал өзү нарынга кетти. Нарынга бүгүн кетишкен, эртең келет. Это вот это изделие уже поедет скоро в Ош хозяевам. Эртең үчүн Ошко кетет да булар. Ручной работы. Кожа. Да, кожа. Это дырка есть, дырка, вот она. А полностью этот дырявый кожа. С кожи полностью. Да, это Чисто традиционный стиль. Не саморез. Не веревка.
Шикарный. Вот она, бедер полностью. Гнете, да? Да, полностью бедер вот она. Узор. Как называется вот этот? Веревка. По-кыргызски? Гук. Гук? Это как называется, да? Это шкура, да? Шкура этого яка, да? Уйду пытайся. Коровья. Сыромятина. Это как это называется? Что это? Это коровья. Ага. Вот так, делаем так. Бұл уже даяр лақталған, қолдануға даяр бұл жүш. Бұл уже қардарына жөнеген атып тұр, ош өзгөнді. Айкен эжемдердин баласына жазап берет коем мен. Боз ит тигип жүргөн бала да. Райондорго чыгып тигет, Ошко, Жети областка тең кыдырып баштайт тикти го. Казакстанга чейин барып келди ал. Астанага чейин барат. Астанага чейин барып, анан ошол өзгөндөн эжелерине тигип берип, анан бир боз үй жасап бербейсиңби деп сүйлөшүп калышып, анан ошо мага келип таштады да, жакшы жасайсыз, байке жасап бериңиз, бир айда бүтүрүп бериңиз деп. Анан ошол ушун аяктап, ушул 85 баш положницасы, 6 канат, 6 диаметр, 85 баш баштуу уу даяр болду ушундай агыр көз кийсе. Киниң деле болуп кетсе, ошо дайындап, мында упаковка кылып, жакшынакай кылып, жип шуларына бир сыйра таңып, байлап, тияка барганда мисалы тигишет да, тигерге ылайыктап, үзүктү бүктөйбүз, турдук болот, турдуктан мисалы 3 болот, 4 болот, үзүктөн 2, үзүктөн бөлүнөт, эми асты болуп бөлүнөт, арты болуп бөлүнөт. Асты болгондо да мисалы эшик турбайбы? Эшик турганда мисалы керегелерди ачташтырып, 6 канат керегени ачташтырып койгондон кийин анан эшик коюлат. Эшикти коюп байлап, анан кереге чалгычты чалып, мындай наган келип туруп тартабыз. Ал тарткандан кийин мындай артка жылып кетпеш үчүн мисалы уукту саятканда ылдый түшүп кетпейт го. Ошого страховка берип кармап турат да. Кармап турганда анан бакан болот. Бул күндүктү өйдө көтөрүп берет, бирөө ичине кирип. Көтөрүп бергенде анан муну да уукту сай алышат, алдына, ортосуна, анан бул ортосуна, посередине, анан тиягына стоп бияка болуп кетпеш үчүн 5-6дан 7ден уук сайып, 6-7 киши сайып кармап берет. Андан кийин анан кармагандан кийин бакан алынат. Андан кийин ууктар ошого саналып сайлат да. Мисалы бирден бияка сайылса, кайра биягына, анан кайра биягына бирден көз таштап сайып кетерет. Кийинкиге мисалы адашып кетпеш үчүн калтырат да ал бир көздөнчү. Андан кийин анан баардык уукту сайып анан байлап кетет. Анан азыркы эле айтып аткан үзүктүн асты арты деп атпаймынбы? Бизинче эле келип туруп астын ыргытчап, үзүктү коет, анан бүктөлмөйт ал. Бүктөлүп атайын мисалы жайып, кайра ыргы болот да, атайын мындай жайып, туралап, тигип таштап байлап кеткенгечи. Андагы көп мисалы жиптер бар, астына кирип байлама, уукка байлама, кайра түндүк, жок түндүк эмес, керегенин астынан алып өтүп байлама жиптери бар да. Анан ошолорду байлап тегиздеп жаап туруп, анан кайра арткы үзүгү келет. Анан артынан барып өргүтүп, кайра артынан жаап байлап бүткөндөн кийин анан кайра тиги түндүк жабуу келет. Түндүк жабууну байлап туруп, андан кийин анан турдуктар кетет. Ал турдук деген бул керегенин сыртына жабылат да. 3-төн 4төн турдук болот деп атпайбы? Бул жайылгандан ушуну жаап ыргытып байлап кетебиз да. Анан турдуктун баары жабылып байлап бүткөндөн кийин ички бул люстра деп айтпоз да биз. Турдуктун ушул жерге чаян деп кыргызча биздин сөзүбүз менен жалпак тилинде чаян деп айтылат да. Ушул жерге орнотобуз, анан люстра кетет, 2ден люстра кетет. Ошентип байланып, жабык баштар ичине кооздолгон, шырылган, накта кол менен жасалган, оймо салынган, матрони кыргызский болуп ошолор менен жабдылып, ошол ушундай агыр көз таза кол менен жасалат, матрони болуп,
бир мисалы Кытай аркы өркей чача-мачаны тагып атат кээ бирөө. Андай болот да, чыста биздин өзүбүздүн колубуз менен жасалат. Ошондой баары ручной кол менен жасалат дегендей. Атабыз оёт тияктан, атабыз жасайт. Биз атабыздан үйрөндүк. Мына алгач башын баштап атканда студент болуп келип, анан атабыздан үйрөнүп, байкемдин атабыздан үйрөнгөн. Ошол апам жипшулар издерин, өрө кийиз деп коет, ошолорду, ойгонду, эшик жийди, баарын апам жасайт. Ошол атам, байкем, мен болуп уштерен каркас деп коет бизче, ошо улуктарын, кереге, түндүк, эшик. Максат баракелде, Максат. Колуңарга береке. Молодцы. Рахмат, чоң рахмат сизге. Эң биздин кыргыздын улуттук колоритин чыгарган биздин национальный боз үй. Тиякта да жабык баштар бар, апам бычоттан ошону да көрө берсек. Жүрүз байке. Берган пойдем посмотришь. Жабык баш это. Көтөгө. Жабык баш. Вот она готовый этот. Нашивается. Жабык баш, да, нашивается, да. Тоже ручной, полностью ручной делаем. Апашка делает. Здорово. Да. Черный и белый был. Да. Жанагы боз үй тигилип атпайбы, ошондо жабык баш дедим бе. Ошол сырткы жабык башына кетет да. Бул деген Ичиндеки да ошол жанагы. Ооба. Кайра чогулуп жээктелип кайра. Арткандарына момундай жасап коебуз. Шырдак. Мына бул чаяны Чаян жана түндүккө илинет да бул. Как называется? Чаян это. Чаян? Кыргызский называется этот чаян. Люстра. Да. Бул түндүк Вот она. Любой цвет этот, да, делаем. Черное, белое. Это цветное, это бесцветное. Красный. Түндүк жабык баш. Жанагы 85 баштуу боз үйдүн түндүк жабык башы бүт элек азыр. Шестиканатовый. Шестиканатовый, да, Бияка чачы келет, чачылары бар. А это естественный этот. Жагы жасап атасың. Түндүк жабык баш, да? Бул түндүк жабык баш. Бул ички жабык баш, 85 баштын ички жабык башы бул. Смотри, да. Это лучше. Мына тазалагандар мындай болуп тазаланат. Мына улуктар бүт 85-тик мына тазалап. Аяка коебуз мына. Анан бул краскаланат. Эме клиенттин эмесине жараша, табитине жараша, кызыл десе кызыл кылабыз, жошо десе жошо кылабыз. Жана калушница десе калушница кылабыз. Мына клиенттин эмесине жараша болот ушундай. Мындай ак кара кийистерден оюлат. Мына ак кара кылабыз. Цветной кылабыз. Ушундай да? Ушуларга кетет. Бул карасы карасына, агы акка кетет да. Карасы кара жагына. Бул 100 баштын эмеси, 100 баштуу боз үйдүн угу. Алакан басылып, стулун түздөлүп турган кезде бул даяр. Тартып тазалап, сырдаганга даярдап койдук. Бобу деген эме жанагы кафелерге жасалган кереге болчу. Бизге заказ келген. Ушундай заказ келген кафелерге. Мисалы биздин кереге ил атпайбы беке. А бул илбейт да, бул решетка катары кетет да, мындайдан кетет. Жана стенага. Бизге могу кафеге деп келген да, Мураскач. Таныш байкөз бар, Айбек деген. Ошол Мураска жасап атпайбы? максат жасап бересиң деген ушундай болуп. Заказали, кереге так кетет. Узуну 1,20 менен кетти да. 1,20 менен жасалды. Бул да тоже көк менен көктөлүп, кадимкидей эле кереген жасалгас менен жасалып кетти, көктөлүп. Ошол кабинканын ичине турат да, бул стенага мындайдан болуп жөлөнүп жакшынакай болуп. Боз үйдүн эмесин элестетип, жакшы көрүнөт экен бул да. Кафеге барып турган кезинен биз барып көрдүк да, чакыргандачы. Эң сонунда. Анан артынан чий коюп, коздо преспи деди, анан барып чийди да коюп, өзү алып берип, жасап коюп бердик да. Бул түндүктүн сыртына жабылат да. Жана кийиздер жабылгандан кийин түндүк жабык баш ошонун сыртына коюлат. Бул ички жабык баш. Тиги шырдак. Арткандар бүт. Мындан арткан, кийизден арткандардын баарын жасап койдук. Монун баары мисалы өзүнчө айтканда деталь да. Могу кырда бир өзүнчө деталь, могу оюлгандарда бир өзүнчө деталь, актыкы да бир өзүнчө деталь да, баары. Мындагы мисалы кээбирөөнүкү жанагы жиптери чыгып, антинип келет го. Бул накта колго жасалган нукра кыргызский немелер да. Жиптер дагы ушуга атайын ылайыктуу болгон.
көк цветтай Мынакей урматтуу көрөрмандар, көздүн кырын алыш үчүн эжекебиз жана кашык болгон кийгиздерден жакшынакай кылып мындай көрпөчө эң сонун жайлоого барып жайып алып жатсаң. Боз үйдү да жасап атканда ошончо аябай бир топ эмгекти талап кылат. Угун жасап атканда да ошончо укту да талап кылат. Мени старый поколение делали, да? Ошол А сейчас молодежь не делает, да? маңдай тери. А оно уже Агымбек делает. менен жасалып атат ушуну. Молодцы, Максат. Колуңарга береке. Өткөндө мунун бир түбөйүн 3000ге сатып ийгем, жашыл бар болчу. Жашыл болчу. Жашылын 3000ге сатып ийгем. 3000. А мына могулдагы боз үйдүн тышкы кийисине катталган үзүктөр да. Мен максат көрсөтөсүң да. Үзүк боо дейт, тышкы үзүк боо. Бул деген боз үйдүн тышкы үзүк боосу. Бул деген 85-тин үзүк боосу экен. Размери менен болот да, мисалы 100 баштыкы өзүнчө болот, размери чоң болот. Ошондой. Бул дагы өрмөк болуп аталат. Мисалы өрмөк деп жипке чуркашат, эжелерибиз, карындаштарыбыз, апаларыбыз. Бул да кол менен жасалат баары. Аябай эң чоң майда эмгек, мээнет, ушул мына өрмөк деп ушул көп мээнетти талап кылат да. Эмнеге дегенде биз дагы чуркап калдык, апабыз менен барып бизге жардам берчи дегенде бар. Ушунун баары эле мисалы бат бүт кылбайт бул. Күндөп түндөп отуруп согулат мисалы. Өзүнчө деталь, инструменттери болот да. Ошол бирден ушуларды мисалы могу деле жөн бир неменики эмес да. Мисалы тоок көз деп турат, ою деп дагы бир өзүнчө бир аттары айтылат да. Барларына салынат, ошондой болуп согулат мисалы ак кара тоок көз болуп, клетка болуп кетет да бул жерлерде. Ошол. Урматтуу көрөрмандар, эң чоң маалымат алдык окшойт. Максатка ийгилик каалап кетели, Талант мырзага үй бүлөсү менен ушинтип биздин кыргыздын каада салтын улантып, Бул керегеге илинген бугончук деп айтылат да ошо. Керегеге илгенде ошо Боздук үчүн 85 баштын баардык керегелерине бирден илинип чыгат да. Ошол. Мына боолар менен моолар менен кыпчып алам. Мынтип кыпчып алып туруп бычак менен кесем, кайра муну жылдырам. Тиякта турбай, балам алып келчи тече бычактар. Атпесе мага жардамдашкан киши жок да. Анан бычак менен кесилет да, оюлгандан кийинчи. Анан мына бооларды алып алам. Ушулар көп жардам берет мага. Мынтип кармайм дагы. Барды кыпчытып коем түздөп. Анан улам келатып, оюп келатып, кыпчытам, дагы кыпчытам, ушинтип атып мына ушуну бүттүм. Бул 85 баштуу боз үйдүн астыңкы төтөгөсү. Бул тышкы жабык башы, тетиги болсо, тиги бүткөндөгү болсо, ички жабык башы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен аты жөнүм Акматова Турсун. Кочкордун кызы болом. Ушу көлгө турмушка чыккам. Ушу көлгө турмушка чыкканыма сыймыктанам. Себеби деген ушу көлдүн Кызыл-Туу айылында көп боз үй менен эмгектенет. Ошон үчүн ушу боз үй унутта калган Кыргыздын улуттук боз үй менен кыз келиндер, балдарыбыз, аталарыбыз, эжелерибиз, апаларыбыз эмгектенебиз. Нукурага боз үйдү жасайбыз. Мык колдонулбайт буга. Жалаң гана кол эмгек менен жасалат. Ошо биздин Кызыл-Туунун тургундары, эжелерибиз, сиңдилерибиз, келиндерибиз, балдарыбыз эмгекчил. Ушу боз үйлөр менен окат кылабыз, боз үй жасайбыз. Заказ берсеңиздер болот, заказ алабыз. Шыртагын жасайбыз, мындай үстөлдөрүн жасайбыз. Заказга жараша өңдөрүн келтирип беребиз. Мисалы кызыл десе кызыл кылабыз, нукура жошо менен да жасайбыз, момундай калушница менен да жасайбыз. Шырдагын жасайбыз тоголок кылып. Ал буйртмага жараша да. Мындай столдорун жасайбыз. Биздин ушу Кызыл-Туу айылынын тургундары коомдон көрү төгүлгөн уз айымдар бар. Ушул Кызыл-Туудан кыз алсаңыздар да болот. Себеби алар аябай
кандай десем иштүү келишет, колдорунан баары келет. Кенедей кыз келин балдарынан өйдө, кенедей балдарыбыз чия ачыйт, кыздарыбыз жиптүрөт. Ушул кенедейден үйрөткөнбүз да. Ушундай жасайбыз, буйртма берсеңиздер болот. Уважаемые мои друзья, меня зовут Максат, я из Кыргызстана, из Иркутская область, Тонский район, село Кызылту. Я и моя семья занимаются изготовлением кыргызских юрт. Всех вас приглашаем к нам на Исыккуль. Кому нужны юрту, обращайтесь мне на номер WhatsApp плюс 996 709 32 06 06. Ассаламу алейкум всех. Bizim жолдорго шыдыр болсун, ишиңер ар дайым жүрүп турсун, ушинтип. Бул мейман достук да бири-бирибиз мененчи келгенчи. Мейман достук, да? Мейман достук болуп бири-бирибизге иштерибиз алдыга жүрүшүп, иштериңерге ийгилик болсун. Ар дайым жакшылыктар болуп турсун. Сиз ар дайым жүрүшүп жакшылыктар болсун. Жакшылык болсун, иштиңер ийгиликтүү болсун. Амак тигиле. У нас обычай такая. Руслан Ага, он сказал со своей супругой о строении юрты. Также поехали к его родственникам, они показали мастерскую, как изготавливают традиционную кыргызскую юрту, какие используют деревья, также бойло. Было очень интересно и познавательно. Хотелось бы от чистого сердца поблагодарить Руслана и также Маратах. Благодаря Маратах и Авасах мы приехали сюда, в Кызылту, и познакомились с традиционным жилищем кочевников, да, кочевников Кыргызстана. И благодаря вот такой вот сплоченности охотников и рыболовов из Исыкульской области, вот благодаря их такой вот дружбе крепкой, вот мы приехали, достигли своей цели, посмотрели, и выражая огромную благодарность всем охотникам и рыболовам, обществу кыргызской, выражая благодарность обществу охотников и рыболовов из Исыкульской области Республики Кыргызстан. Чон рахмат.